Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hurmatly yurtdoshlar. Bugun ekinchi dars Muhammad Said Ramazan Buti rahimahulloh ta'ala min sunanillahi fi ibadihi, Allah Ta'alanın pendelerinde ornatkan özgörtülgüs mizamları attуу kitabinen birinchi adep өткөн сабактан кыскача корутундулап кетсек, сүннөт деген эмне? Бул сүннөттүн көпчүлүгү сунан. Куранда Кудай Таала Алла Тааланын бул ааламга орноткон өзгөртүлгүс мыйзамдарын сүннөт деп айткан. Валан таҗида ли суннатиллахи табдила. Кудай Тааланын орноткон сүннөттөрүнө сен орун алмаштыр, өзгөртүү таппайсың деген. Сүннөт деген эмне десе, нахжу дайималлади ла ятахаллаф, өзгөрбөй турган, дайым буланып турган бир абал. Ал сүннөттөр аябай көп. Мисалы, ааламга орноткон сүннөттөр. Ааламга орноткон сүннөттөр мезгилдердин алмашуусу, ысык муздак, күндүн чыкканда жарык болуусу, күн батканда караңгы болуусу, бул Кудай Тааланын сүннөттөрү эч ким аны өзгөртө албайт. Ал өтө көп. Аны санап бүтпөйбүз. Анан Кудай Тааланын пенделерине орноткон сүннөттөрү бар дегенбиз. Адамзаттын жашоосу чектүү болгондуктан, адамзат өзү чектүү болгондуктан, ага орнотулган сүннөттөр дагы саналуу жана чектүү деп. Мына ошолордун биринчиси, Кудай Таала пендесин бул дүйнөдө жакшы жана жаман, ак жана кара, барчылык, токчулук, ден соолук, оору менен айтор позитив менен негативди аралаштырып сунуп туруп Кудай Таала пенделерин сынай турган бир мыйзамы бар дегенбиз. Кудай Таала пенделерин жакшы жаман менен эмнеге сынайт? Данышмандуулук бул жерде эмне дегенде, пенде Кудай Таалага туруш турпатында анын кулу. Туруш турпатында денеси менен, сыпаты менен ал Кудайдын кулу, Кудайдын мүлкү. Орусча айтканда бул логикага сыят. Эч ким муну тана албайт. Ошондой эле кандай эле туруш турпаты менен каалайбы каалабай Кудай Тааланын мүлкү жана кулу болгондой, эми ибадат деген бул эмне десе анын аныктамасы өз ыктыяры менен ошол туруш турпатында мажбур анын кулу болуп турабы? Эми ыктыярдуу түрдө кул болуш, мына бул ибадат деген да. Ыктыярдуу түрдө бул кул болуш, бул ибадат деген. Ошол кулчулук Кудай Тааланын алдында, пендечилик бул дүйнөдө чагылуусу үчүн ага бир жагдай керек экен, климат керек экен, атмосфера керек экен. Ал жагдай Кудай Таала жакшыны берет экен, жаманды берет экен. Жакшыны бергенде Кудай бизден шүгүрдү талап кылат экен, жаманды бергенде Кудай Таала бизден сабырды талап кылат экен. Шүгүр деген бул эмне десе, Кудай Таала бизге берген ар бир сыйлыкты, ар бир неаматты Кудай ыраазы боло тургандай сарпташты шүгүр деп аныктама берип атат автор. Сабырдуулук эмне дегенде, Кудай Таала сага бир кыйынчылыктарды, негативтерди, кайгыларды бергенде ошого нааразы болбош, Кудайдын тагдырына нааразы болбош, түгүлгө ыраазы болуу менен кабыл алуу, бул сабыр деп айткан. Анан ошол биринчи даанышмандуулук, бул сүннөттөн биринчи даанышмандуулук ошол пенде сыноо майданы болгондон кийин аны пендечилиги көрүнүш үчүн, жакшылык келгенде шүгүр кылып, жамандык келгенде сабыр кылыш үчүн ушундай бир жагдай керек болот. Ушул жагдай анан адамга жакшы жамандыктын келүүсү менен болот экен да. Ушуну биринчи даанышмандуулук этегине чыгарып, анан экинчи даанышмандуулугун өтөбүз. Демек, Кудай Таала жалпы пенделерине кайрылган бул илахи сүннөтүн карай турган болсок, бир тайпага гана өзгөчөлөнүп экинчи тайпага тиешелүү жок эмес да, бардыгына тиешелүү. Бул дүйнөдө бул гана адамдар сыналат, баланча тайпага адамдар сыналбайт дегидей бир исключениядагы тайпа адамдар жок. Бардык адамзат баш этеги менен бул дүйнөдө Кудай Тааланын сыноосунда. Анан демек, Аллах Таала пенделерине жашоосунда жакшылык менен жамандыкты, оору менен ден соолукту, кененчилик менен тарчылыкты аралаштырып берип жаткандыгы бул пенделердин кылып аткан күнөөлөрүнө эртелетип берген жазасы деп кабыл алган болбойт дейт. Бул сүннөт. Азыркы айта турганым бул башка сүннөт дейт да. Жашоого кыйынчылык келдиби, негатив келдиби? Сен өткөн чакта бир күнөө кылгансың, ошол күнүңө Кудайым сага жаза катары берди деп айта албайбыз. Бул сүннөттө башында
бул сүннөткө бардыгы тиешелүү. Элчилер дагы, пайгамбарлар дагы, жана мукорробин болгон, Кудайга эң жакын болгон пенделер дагы мен айтып өткөн, жогоруда баяндап өткөн себеби үчүн бул дүйнөдө баарына бул тең. Баягы жогоруда айткандай, анын Кудай болгон кулчулугуна бир атмосфера керек чагылуусу үчүн, демек ошол жакшы менен жаман сунулуш керек. Демек, ал эми пенделер, күнөөкөр пенделердин кылган күнөөлөрү үчүн Кудай Таала жамандыктарды берет, алардын күнөөлөрүнө жаза катары. Бул Кудай Тааланын пенделерин орноткон башка сүннөтүнө кирет дейт. Аны өз кезеги келгенде бул китепте иншалла баяндап беремин дейт экен да. Демек, дагы бир жолу айтылып өтөбүз. Бул сүннөт башында элчи, пайгамбар, сыддык, мукорробиндер баш болуп, бардыгына бирдей кайрылган сүннөт. Эгер жашоо кыйынчылык келсе, ал анын күнөөсү үчүн келген жок. Эмне үчүн келди? Кудай Тааланын пендеси болгондугу үчүн сыноо иретинде гана келди. Ал эми күнөөсү үчүн келди деген, ал дагы өзүнчө бир закон бар, Кудай Тааланын сүннөтү бар. Ал иншалла кийинки сабактарда болот. Эми бул сыноодон, бул сүннөттөн экинчи даанышмандуулук, биринчи даанышмандуулук эмне үчүн болгондо айтылды. Экинчи даанышмандуулук Кудай Тааланын орноткон кудайлык, божественный дегенде, роббани кыргызча кудайлык деп которсок туура болобу? Жок, кудайлык болобу, кудайлык болобу? Филологдордон сурашыбыз керек экен. Биз билишибиз керек, бул дүйнө сыноо дүйнөсү. Акырет болсо сыйлык дүйнөсү. Бул дүйнө аракет кыла турган дүйнө, акырет болсо аракетиңе жыйынтыгы, натыйжасы, мөмөсү бериле турган дүйнө. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө жашап жаткан бул дүйнө туруктуу, өзгөрбөй турган, түбөлүктүү мекенибизге алып бара турган өткөл жол, коридор гана дейт да. Демек, бул өткөл жолубуз, коридорубуз да жанакындай адамды кубанта турган жыргалчылыктар, рахаттар, сөзсүз түрдө аны булгай турган, анын тунуктугун кетире турган булганыштардан таза болбош керек. Эмнеге? Ошол коридордон өтүп бараткандар ашык болуп, жетчү жерде жетпей калып, ортодон коридор ушул жер жакты, мен ушул жакта эле калайынчы деп ал жерге байланып калбаш үчүн, ошондуктан Аллах Таала бул дүйнө анын тунуктугун булгай турган кирлерден таза болуусун Кудай Таала бул дүйнөгө койгон эмес. Бул дүйнөдө эч бир рахат, эч бир жыргалчылык тунук эмес дейт. Сөз саны булгай турган бир көңүл оорутуулар, материалдык, моралдык, аны булгай турган нерселер аралашып жүрөт. Ошто коридор, дүйнө деген коридордон өтүп баратып, адам ашык болуп калбасын дейт. Болбосо, аларга убада кылынган бейишке кандай ашык болгон болсо адам, бул дүйнөдөгө ошондой ашык, ошондой байланып калмак, эгерде бул дүйнөнүн жыргалчылыктары туп-тунук болгондо дейт. Тамак жесең дагы, кандай таттуу тамак жесең дагы, барып оозуңду жуушуң керек, колуңду жуушуң керек, идиш аяңды жуушуң керек, барып кээ бирөөсү ошону чыгара албай азап тартып жүрөт. Мадагы. Кандай кийим кийсең дагы булганат. Кандай рахатты алып келбеңиз бул дүйнөдө. Сөз артында бир кыйынчылыгы бар, бир оорчулугу бар, ушундай да. Таза өзү микроб деген нерсе толтура. Азыр эң таза нерсени микроскоп менен чогойтсок, арасында толтура микробдор жүргөн болот, жүрөк айланып кетет мисалы. Ушундай экен бул дүйнөчү. Ошондуктан бул чөл сыяктуу бул дүйнөдөн өтүп баратканда адамдар кичине бир аз мындай бир топугураак болсун деп Кудай ушундай кылып коюптур да. Топук болсун депчи. Түбөлүктүү бейишти утуп алсын. Бул убактылуу дүйнөнү түбөлүктүү бейишти утуп алсын. Ошол түбөлүктүү бейишти утуп алыш алардын кол астында турат. Вот ошол бейишке баргандан жыргалчылыгында каалагандай чаба куруп жыргайт дейт да. Эми элестейт дейт. Эгерде бул дүйнөнүн жыргалчылыктары өтө тунук болгондо, аны булгай турган мейли материалдык, моралдык кирлерден таза болгондо, анда бул дүйнөдөгү сапар бүтүп, акыреттеги түбөлүктүү жайыбызга көчө турган убакыт келгенде ушундай ачуу болмок дейт. Алар биз жашообуз бейиш эле, бейиште болгон жашообуздан биз кетип баратабыз деп арман менен кетет эле дейт.
Ошондуктан канчалаган абушкалар, кемпирлерди көрдүк. Өлүм төшөгүндө жатып, бул дүйнөгө тойдум, Кудайга шүгүр, Кудайым мени алып кетсе экен деп өлүмдү самап калган абушкаларды мен өз көзүм менен көрдүм, айылда имам болуп жүрүпчү мисалы. Болбосо ошол жаштык бойдон турса, байлык, айтор дей койчу, телегегиң тегиз болуп, ушундай сонун болуп турса, бул дүйнөдөн кетип атканда ушундай бир арман менен мен бейиштен айрылып атам дегендей бир арман менен кетмек дейт да. Эми даанышмандуулукка жатабы дейт. Ушунчалык Кудай Таала бейиш бул дүйнөнү ушундай бир тунук кылып койсо, анан тунук болгондон кийин албетте анын жыргалчылыктарынан адамда ушунчалык байланат, жанакы кичинекей бала энесинин төшүндөгү сүткө ошондой байлангандай байланат дейт. Эми элестет, кичинекей бала тиши чыга элек, анын болгон рахаты, болгон жыргалчылыгы, болгон азыгы, болгон суусу, наны бүт баардык нерсеси ошо эненин төшүндөгү сүтүндө болуп турган чакта, аны ошол эненин сүтүнөн бөлүп салсаң, баягы кичинекей балага кандай оор тиет дейт, кандай азап болот. Дал ошондой эле болмок дейт. Энеге сүтүнө муктаж болуп турган баланы энеден тартып алгандай, бул дүйнөдөн бизди Кудайым алып кеткенде биз ушунчалык бул ачуу тиймек дейт да. Бирок баягы дүйнөнүн жыргалчылыгын булгап турган кир нерселер болгондуктан бир эсе адам дүйнөдөн кетип атканда арман кылбайт экен да. Тескерисинче акыретке болгон эмеси менен сүйүнүч менен кетет экен. Ошо айтат атпайбы? Вал ахирату хайру лака минал ула. Акырет сен үчүн бул дүйнөдөн жакшыраак дейт. Ушуну түшүнгөндүктөн Фатима эне сүйүнүп атпайбы? Элестет, Фатима энебиз 25 жашында кайтыш болуп калды да. Эми атасы 63 жашында бир атасы кайтыш болуп атат да. 63 жашында атасы кайтыш болуп атат дейли. Артында кызы бар, кызынын 2-3 баласы бар, жакшынакай күйөөсү бар. Жашоосу али алдыда, болгон жашы 25 жашта, 24 жарым жашта. Анан атасы чакырып алып, кызым, менден кийин сен өлөсүң десе, баягы кызы сүйүнгөнүнөн көзүнөн жаш чыгып күлсө, бул кандай кабыл берет? Бүгүнкү күндө андайлар аз да. Бирок Фатима энебиз, пайгамбарыбыз менден кийин сен өлөсүң, менин артыман келип кошулчу эң биринчи сен болосуң десе, сүйүнгөнүнөн көзүнөн жаш чыгат. Анткени себеп Фатима энебиз бөлкүндөй билген, акырет жашоосу дүйнө жашоосунан алда канча артык экенин бөлкүндөй билгендиктен, жана пайгамбарыбызга барып жолугаарын билгендиктен, ал жерде жашоо бар экенин билгендиктен, тескерисинче сүйүндү, атүгүл сүйүнгөндөн ыйлабайт да. Демек, бул дүйнө жашоосу сыноо дүйнөсү, адамдын эмгегине сый бериле турган, коноктой эмгегине айлык натыйжасы бериле турган, анын заслугасы бериле турган дүйнө эмес. Бул дүйнө түбөлүктүү отурукташып кала турган, жашообузга алып бара турган өткөл жол, бир коридор, бир туннель сыяктуу болгондуктан, бул дүйнө жашоосундагы ошол инсандын Кудай Таалага кулчулугу ошого жараша болуш керек. Анын жыргалчылыктары, бул дүйнөдөгү адамдын жыргалчылыктары, жакшылыктары ошол мусапырдын азыгынан көп болбош керек. Мисалы, мусапыр адам ашыкча жүк албайт да. Мисалы, кадимкидей умрага барарда, сапарга чыгарда кадимкидей ойлоном. Кадимкидей эсеп чыгаргандай ойлоном да. Так, мен 14 күн жүрөт экенмин, 14 күндө канча ич кийим котором, канча футболка котором, канча шым котором деп аябай ойлонуу менен колдон келишинче бир кийим ашыкча албаганга аракет кыласың да. Анткени алсага жүк болот да. Ансыңарында бул дүйнө мусапыркана болгондуктан, өткөл бир тала болгондуктан, ошого жараша мусапырдын гүл азыгы, жол азыгы ашыкча болбош керек. Жана жолдо кетип барат адам чарчаганда эс алат. Ошол эс алгандан ашыкча болбош керек дейт. Биротоло унутуп калып, ошол токтогон жеринде, өргөгөн жеринде унутуп калып, пикник кылып жатып алсаң, жетчү жериңе жетпей калгандай, бул дүйнө эс алат десе, жыргайт десе, такыр эле кайфажор болуп, биротоло бейиштегидей кайфажор болуп кетпе, чейиңе карап эс ал деп атат да. Анан экинчи даанышмандуулук ушул дейт. Биринчи даанышмандуулук жана болду. Бул сүннөттө экинчи даанышмандуулук ошол бул жашоодо сыноо болбогондо, жашоодо ак-кара аралаш болбогондо, бул дүйнөдөн узаш, жанакы бала эненин сүтүнөн ажырагандай өтө бир ачуу болмок дейт да. Соң Кудай Тааланын бул пенделерине орноткон сүннөтү гарантия болуп берет, кепилдик болуп берет. Баш өткөн сабакта айтпадык белек? Мен эмне себептен Кудайдын кулу болушум керек? Эмне себептен мен сүйгөн эркиндикти, мен сүйгөн демократияны сен чектеп атасың? Мен эркиндигимди каалагандай практиковать эткенге укугум бар деген адамга айтылбады эле.
аңкоолук пикирге туш болгон адам тескерисинче Кудайга кул болуш адамзаттын укугун сактайт, адамзаттын намысын сактайт. Мына 20 жыл мурда, 30 жыл мурда машиналарды этаждардын алдына коюп койсо, дөңгөлөктөрүн жулуп, моторлорун жулуп кетет эле. Азыр кайсыл этаждын алдында жайнаган машиналар турат, кимдин мотору жулуп, кимдин дөңгөлөктөрү мурдалып кетип атат. Эмне себептен адамдар ага барбай атат? Ооба бир канча себептер бар, бирок эң биринчи себеби адамдарда Кудайдан коркуу сезими бар. Кудайдан коркуу сезими бар. Эмне себептен мурда Токмок шаары, Балыкчы шаары ушундай криминалдык шаар, кирсең тоноп кетет, кийимсиз каласың деп айтылат эле. Азыр эмнеге андай тонобойт? Анткени адамдарга ыйман келди, адамдар Кудайдан коркот. Кудайдан корккон үчүн биздин укугубуз, биздин намысыбыз сакталып жатат. Демек, бул сүннөт. Адамдардын адилеттүүлүк деген бир станциянын, адилеттүүлүк деген бир аялдаманын астына биргеликте чогулууларына бир кепилдик болуп берет. Дүйнөдө өз ара шериктештик, бири-биринин пайдаларын ишке ашырууда бири-бирине көмөктөшүүгө, чогулуусуна кепилдик болуп берет. Адамдарга зулумдуктун келүүсүнө, адамдардын акылларынын желүүсүнө, адамдарга бир зулумдуктун кылынуусун коргой турган бир чеп болуп берет, коргоон болуп берет, эгерде баягы адамдар Кудайга ыйман келтире турган болсо. Канчалык биз адамдардын ыйманына иштесек, канчалык адамдар Кудайга терең ишене турган болсо, ошончолук ал бирөөнүн акысын жебей турган болот, бирөөгө зулумдук кылбай турган болот да. Ооба. Эгерде чындыгында инсан бул жашоосунда жакшы менен жаманды көргөндө, анда Кудайга болгон көкүрөгүндө кулчулук сезими ойгонот. Чындап эле байкайсыздар, адам жашоосуна кыйынчылык келгенде, адамдар уже башкаларга карата мээримдүүлүгү ойгоно баштайт. Баш оорубаган Кудай менен иши жок дейт го. Жөнөкөй корозо кармаганда келейдин баркын билесиң деп, келейдин арманын билесиң деп атпайбы? Анан ошол жашоосуна ак кара кыйынчылык келгенде Кудай болгон кулчулук ойгонот дагы, бул кулчулук сезими, бул аны Кудайдын салтанатына моюн сунууга, Кудайдын шариятына моюн сунууга жетелейт. Ошону менен бул жүрүп турумунда ыктыярдуу түрдө эгеси менен болгон алакада жана жалпы адамдар менен болгон алакада бул Кудайдын кулу жана Кудайдын мүлкү болуп берет. Эми ушундай болгон адам, мен Кудайдын кулумун, Кудайдын мүлкүмүн, мен киммин деген суроого жооп бере алган адам, мен деген өз тизгиним өзүмдүн колумда болгон, каалаганымды кылган бир ээн баш, көзөмөлдөөчүсү жок, кожоюну жок бир ээн баш бирөө эмесмин. Мен эртең сурак ала турган бир эгем бар деп өзүнүн ким экендигин, Кудайдын кулу экендигин билген адам кантип башкаларга зулумдук кылсын, кантип башкаларга акарат келтирсин, кантип бирөөлөрдүн акысын жесин, кантип бирөөлөргө жамандык кылсын дейт. Бул сезим берген адамчы. Кудай Таала болгон кулчулуктун султандыгы адамдын жан дүйнөсүн монтип ээлеп алганда, Кудайга болгон кулчулуктун падышачылыгы инсандын сезимдерин момда ээлеп алгандачы, ал инсандан келе турган бардык апааттарды баягы кулчулуктун салтанаты айдабияттагы үлгүлүү бир инсанга айландырып жиберет. Ага эми бул жашообузда көрүп жүрөбүз. Ал эми бул дүйнөдө залымдар, тирандар, дүйнө деген бул коридордо, дүйнө деген бир өткөл жолдо кетип баратып дагы эмне кылып атат? Зулумдукту кылып атышат. Жер бетинде бүгүнкү күндө ушундай бир чектен чыгууларды кылып атышат. Эмнеге мындай кылып атышат? Неге бирөөлөр бирөөнүн акысын жеп атат, мошенник болуп атат, залым болуп атат, киши өлтүрүп атат, адамдардын укуктарына кол салып атат? Анткени ошолордун бардыгы жашап келген жана жашап жатышат өздөрүнүн ким экендигин билбестен дейт. Өздөрүнүн Кудайга кул экендигин жана өздөрүнүн Кудайдын мүлкү экендигин унутуп, тентип жүргөндөр дейт. Ошондуктан ушул билбестиги себеп болду алардын адамдардын акыларын тартып алууларына, адамдарга зулумдук кылууларына жана аларды күтүп жаткан азаптан кайдыгер болгондугуна, мына ошол өздөрүнүн ким экендигин билбестиги себеп болду дейт.
Бирок ушуга далил, эгерде жогоруда айткандай адамды өзүнүн ким экендигин биле турган болсо, анда ошол заалымдар дагы өрнөктүү бир инсандарга айлана алат. Буга тарыхта көптөгөн заалымдардын өздөрүнүн ким экендигин билгенден кийин, эгесин таанып ыйман келтиргенден кийин, анын падышачылыгын таанып, ага болгон кулчулугун моюндагандан кийин, алардын абалдары башка бир абалдарга өзгөргөн, өткөн чактагы күнөөлөрүнүн штрафтарын төлөшкөн, атүгүл адамзаттын тарыхында адамдар менен болгон алака байланышында, Алла менен болгон алака байланышында өлгүлүү инсандарга айланып кеткен заалымдарды ушундай абалга алып келген, алар өздөрүнүн ким экендигин билгендиги да. Мисалы, эми ар ким баргандай эки вариант айтылып жүрөт, бирок Мухаммад Саид Рамазан Бути айткан вариантты айтып берейин. Мисалы, көбүнчөсү мынаны айтып жүрөт да, Чубак устаздын айтканы ушул. Балким бул деле болгондур. Баягы Аллахтын сөзү болгон бир Курандын бир баракчасы жерде ылайга чыланып жаткан жеринен, кирде жаткан жеринен мен эгемдин сөзү экен го, эмнеге ушундай жерде калды деп баягы жууп тазалап өйлөп алып койгондуктан түшүндө сен биздин сөздү кандай барктаган болсоң, биз да сени барктайбыз, даражаң көтөрөбүз деп анан ыймага келип калды деп айтылат. Мухаммад Саид Рамазан Бути айтып берген кысса боюнча Бишрул Хафи шаардын эң бир бай адамдарынан болгон дейт. Алдында кыздар бийлеп турган дейт, кызматчылар папнасы менен эң жакшы тамактарды сунуп турган, ырчылар ырдап, музыканттар аспаптарын чертип турган чакта бир жөнөкөй бир олий адамбы, алым адамбы, Аллаху алам, бир зат өтүп бараткан болот дагы. Анан баягы үйдөгү даңка дүңктү көрүп анан эшикти такылдатат. Анан эшикти такылдатканда баягы Бишрул Хафи айтат, бирөө келди, бар ачыклач дегенде, баягы чоң желдеттердин бирөөсү келет, эмне кимсиң сен дегенде, Ожоюнуң айтып койчу, ал азат экенби, эркиндеги эркин башы өзүн өзү билген, өтүгүн төрө келген бир азат адам экенби, же кулбу? Мен жөн азат экенби же кул экенби, ошону сурап кой деп акырын басып кетет да. Бирок баягы адамдын сөзү Бишрул Хафи ушунчалык таасир берди. Баягы кызматчысы жанак сөздү айтып барганда, ал үйдө отурган жеринен бут кийим кийбестен баягы жолоочунун артынан чуркап барып, Аллах үчүн суранамын, жанакы сөзүндү кайра кайталап койчу дейт да. Ал айтат, сен азатсыңбы же кулсуңбу дейт. Дегенде мен Аллахтын кулумун дейт да. Ошого жылаң айлак чуркап баргандыктан Бишр аль-Хафи, жылаң айлак Бишр деп аталып калган да. Өзү Бишрул Хафи болуп атпайбы, Хафи деген жылаң айлак деген сөз да. Мисалычы көрдүңүздөрбү? Демек, бул адам өзүнүн ким экендигин билгенде, мен Кудайдын мүлкү турбаймынбы, Кудайдын бир кулу турбаймынбы дегенде, адам уже коомчулукка зыян тийбеген, шарият менен жашаган үлгүлүү бир инсанга айланып кетет экендиги тарыхтан белгилүү болду. Бирок билип алгын, эгерде текеберлик, чектен чыгуу адамды толугу менен ушундай өзүнө арбап ала турган болсо, кемде кем гана ал адам өзүн таануу үчүн ойгоно алат дейт. Кудай Тааланын кулу жана Кудай Тааланын мүлкү экендигин билип, өзүн таануусу бул кемде кем болот, эгерде адамды текеберлик баскан болсо дейт. Эмнеге? Антен себеби бул текеберлик затында Кудайга болгон кулчулуктун сезимине каршы келет дейт. Бир жолу дегенде ошол 18 жашымда Таласка даватка чыккам, андан бери көп жыл өтүп кетти. Анда да медреседе окуп жүргөн мезгил устаз менен ак сүннөт кийип алган, башымда ак малакай, периштесиңдер. Алдымда 3 мас адам келатыптыр. Таластанчы. Колдорунда бөтөлкө бар экен. Мени көргөндө бадалга кире качты да. Көрдүңбү? Бул жерде мактаныш эмес, айтайын дегеним, баягы 3 маста чоң күнөө кылып атат, арак ичип атат. Бирок буларда текеберлик жок. Булар күнөөдү эмне үчүн кылып атат? Алсыз болгондугу үчүн. Яни сила волясы аз, нафсисине жеңилип калды, шайтан деген бир душманга жеңилип калган үчүн кылып атат. Текеберлик жок болуп атат да бул жердечи. Ошого айтып атат. Эгер текеберлик адамды баса турган болсо, кемде кем адамды ойгото коет дейт да. Мен Кудайдын кулумун да, Кудай Тааланын мүлкүмүн да деген сезимге алпара койбойт дейт да бул текеберлик.
Анткени себеби Кудайга болгон кулчулуктун сезимине карама каршы келет дейт. Ал эми Кудайга ишенген момун адамдын чоң күнөөлөрдү кылуусу дейт. Бул анын текеберлигинен эмес, анын алсыздыгынан, нафси менен болгон күрөшүдө, айбандык адамда жаныбардык айбандык сезимдери бар да, ошол сезимдер менен болгон күрөшүдө алсыздыгынан келип чыгат дейт да. Ал эми бул текеберлик, бул ушундай бир кыялга болгон умтулуу, ал ишке ашпай турган бир кыял болгон умтулуу, ал кандай кудайлыкты даба кылат да. Мен өзүмдү өзүм билем, өтүүмдү төл билем, бул менмин жана бул менин жашоом жана аны мен каалагандай кылам. Жогоруда айтпадык белек. Ошентип бул өмүр өткөнчө ошол Кудай ишке ашпаган бир кудайлыкка мындай бир талапкер болуп, өзү ошого бир аракет кылып жүрүп күн өтөт. Бул адам кемчиликти мойнуна албайт да, күнөөсү үчүн сыгылбайт, күнөөсү үчүн кыжаалат болбойт, Кудай алдында ыңгай самалга калбайт. Анткени бул текебеликтен улам болуп атпайбы? Бул менин жашоом депчи, мисалы. Наоборот, бетиңен алат да, бир күнөө кылып атканына бирдеме десең, кайра сени беттен алат да. Текебелиги жок болуп туруп, момундун кылган күнөөсү бул көбүнчө аны эмнеге алып барат дейт? Эгер момун болгон болсо, аны Кудай Тааланын алдында зиллат, Кудай алдында өзүн бир пас сезүүгө, төмөн сезүүгө, мындай бир кайгырууга алып барат да. Мусулмандардын арасында дагы өзүн бир жаман сезет, өзүн бир эң күнөөкөр деп билет. Ошондуктан күнөөнүн адамды өзүнүн төмөн сезүүсүнө, ыңгайсыз сезүүсүнө алып баруусу, ал канчалык жакын кулчулукка тартып кеткенге дейт да. Кудайга болгон кулчулукка тартып кеткенге бул жакын дейт да, эгерде ал Кудайга тоба кылып турган болсо. Бир мисал Мухаммад сайт Рамазан Будда айтат, мен кошунам бар эле, аябай ичет эле дейт. Атам тахажжудта ар дайым ошол адамга дуа кылат эле дейт. Үйдө дайым ызычу дейт, түнү бою аныкындай концерт болот эле дейт. Күндөрдүн бир күнүндө багымда атка келсем, мечитте биринчи сапта турат дейт. Ойлоп койдум дейт, мечитке түнөп калса керек деп. Экинчи күнү келсем, кайра биринчи сапта намазды күтүп турат дейт. Анан намаз бүткөндөн мен аны куттуктап, тообасы менен куттуктап үйүнө бардым дейт. Анан кичине сүйлөшүп ал айтат дейт, мен арак ичет элем дейт. Анан канча жолу мен Кудайга кайрылатам, о Кудай, мен күнөө экенин билип эле турам. Ушул арак кандай эле, мына дубал кандай эле мен менен мечиттин ортосунда тосмо болуп тургандай, бул арак дагы мени менен сенин ортоңдо тосмо болуп турат. Күчүм жетпейт о Кудай, сен алчы ушул аракты менден деп ушундай Кудай аласызын айтышкан, бирок иче беришкен да, сила волясы жетпейт. Нафсисине жеңилип калат дегендей, бирок не болду? Бул болбой эле текебеллиги жок кулчулуктун үрөөнү кичинекей эле болгон болсо, акыры ал эмне кулчулукка тартып келет дейт да. Ошону менен биринчи сүннөт аягына чыкты. Биринчи сүннөттү дагы жок айтылып кетебиз. Эмне жөнүндө болгон? Кудай Тааланын жашоодогу биринчи сүннөтү, сүннөттөрдүн бири, биринчи эмес, сүннөттөрдүн бири адамды жашоодо сынайт, жакшы жана жаман менен. Кандай максатта сынайт, эмне үчүн сынайт? Эки даанышмандуулук айтылып кетти. Экинчи сүннөткө киришип, Кудай Тааланын дагы бир сүннөтү бар, пенделерге орноткон, кимде ким күнөө кылса, жаман иш кылса, ал жазаланат. Бул сүннөт биринчи сүннөткө толуктоо катары келет. Буга Курандан далил, астагфиру билла, лайса биаманикум вала амани ахлил китаб ма ямал суан юза бихи. Мусулмандарга кайыр болуп атат, мусулмандар, силердин каалооңор, силердин ой тилегиңер жана китеп ээлери болгон христиан жана жөөттөрдүн ой тилектери, каалоо мишталары болбойт дейт. Ал мишта кандай? Мен кылган любойдун миштасы ошол да. Менин кылган күнөөлөрүмө эртең күнү жооп бербесем, суракка алынбасам, кечирип койсо Кудайым деген миштар кимде бар да. Но ошол ал болбойт дейт. Андай эмес дейт. Ким эле болсун жамандык кылдыбы, күнөө кылдыбы, ал үчүн жазаланат деген экинчи сүннөт болду. Демек бул аят сырткы маанисин алып карай турган болсок, ар бир жаман ишке, ошол жаман ишти кылган адамга кыяматка сакталган сурак бар, жаза бар дегенде сырткы мааниси туюндуруп жатат. Жана көптөгөн сахабалардагы бул аят алгаш түшкөндө ушинтип түшүнүп алды. Кайсыл эле күнөөнү кылсаң, кыямат күнү жазасын тарта турбайсың деп түшүнүп калды дагы. Шунчалык кыжаалат болуп аларга оор келди. Абу Бакыр Сыддыкты башына коюп алып, пайгамбарга барбасак болбой калды. Пайгамбарга келип даттанышты. Аларды пайгамбарыбыз тынчтандырып, сооротуп, саддиду ва корибу.
түз жүрө бергиле, колдон келишинче саддиду, колдон келишинче түз туура жашоого аракет кыла бергиле, корибу, колдон келишинче Кудайга жакындай бергиле. Фаинна фи кулли ма юсабу бихил муслим каффаратан лаху. Анткени мусулманга жеткен ар бир мусибат, ар бир негатив, ар бир кыйынчылык вот ошол ага болгон кафараты дейт да. Жазасы ошол дейт. Хатта шаукату юшакуха, атугул анын денесине кирген тикенек дагы ошол кылган күнөөсүнө жаза дейт. Вот накбату юнкамуха, жанага жеткен ар бир кайгы, ар бир кыйынчылык ошонун күнөөсүнө болгон жазасы ошол дейт да. Буну Ахмад, Муслим, Тирмизи, Насаи риваят кылып жатат. Ошондой эле Ахмад жана Хаким өзү Мустадрагында бул аяттын түшүүсү тууралуу мындай деп айтышат экен да. Бул аят түшкөндө сахабалардын көпчүлүгүнө өтө оор келди. Ана Абу Бакыр Сыддык баш болуп пайгамбарга келди дагы: "Я Расулаллах, кайфал фалах бада хадил ая?" Бул аяттан кийин биз кантип кутулабыз? Ар бир күнөөгө кыяматта жаза бар деп атпайбы десе, афа кулла суин амилнаху нуджза бихи, ар бир кылган жамандыкка биз жазаланып олтурабызбы деп сураганда пайгамбар алейхиссалам: "Гафараллаху лака я Абу Бакр, ей Абу Бакр, Кудайым сени кечирсин. Аласта тамуру, сен эмне оорубайсыңбы? Аласта тансоп, сен иштеп чарчабайсыңбы, чаалыкпайсыңбы? Аласта тахсан, сен кайгырбайсыңбы, капаланбайсыңбы, убайым тартпайсыңбы? Аласта тусибакал лаава, сага бир көңүлгө жакпаган, оюңдагыдай эмес болгон жашоодо нерселер сага келбейби?" Дегенде: "Я Расулаллах, мунун бардыгы болот." Дегенде: "Фахуа ма туджзауна бихи", ошол жазаланасыңар дегени мына ушул дейт пайгамбар алейхиссалам. Ар бир күнөөгө жаза бар дегени мына ушул дейт да. Демек, ушул нерсе Аллах кылды, Кудай Тааланын пенделерине болгон сүннөтү ар бир алардын өз ыктыяры менен, өз каалоосу менен болгон күнөөсүнө Кудайым жаза берет экен бул дүйнөдө же болбосо кыямат күнүндө. Бул дүйнөдөгү жаза катары берилген кыйынчылыктар, негативдер, денеге келген, нафска келген, жанга келген, малга келген, бул ошол кафарат болуп эсептелет да, жаза болуп эсептелет да. Мындай жеңил кутулуу да. Анан Кудай Таала бул дүйнөдө кимге ырайым кылгысы келсе, кимге мээримин төккүсү келсе, бул дүйнөдө Кудайым анын жазасын ага эртелетип берет дейт. Чтоб кыямат күнү тирилгенде күнөөлөрдөн таза, жамандыктардан арылган абалда тирилүүлөрү үчүн. Өзүмдүн сөзүмөн кыстарма кылып айтайын. Бадиузаман Саид Нурси рахимахулла айтат: "Ал-зулму ла ядум" дейт. Зулумдук уланбайт дейт. Залымдыктын жазасы берилет дейт да. Бирок зулумдук уланбайт, анын жазасы берилет дейт. Ол куфру ядум дейт. Капырлык уланат дейт да. Яни кафырлыктын жазасы дүйнөдө берилбейт дейт. Башка жерде берилет дейт, бирок кандай өңүттө берилет, анда өзүнчө сүрөттөп берет. Негизги жазасы кыяматка калтырылат дейт. Анткени капырлыкка бул дүйнөдө берилчи жаза жок дейт. Бул дүйнөдө капырлыкка ылайыктуу жаза жок дейт. Ал махшарга калтырылат. Кудум эле бир айылда атайын аксакалдар соту болот дейт. Ал аксакалдар соту айылдагы майда чүйдө кылмыштарды түрмөгө жеткире койбой, милицияга жеткире койбой чечип коет дейт, ынтымакка келтирип. Бирок эгерде кылмыш чоңураак болсо, анда кечирип кой, айыл аксакалдар соту өтпөй, уже органга өтөт дейт. Андан да чоңураак болсо, анда район, областныйга өтөт, андан чоң болсо республиканский, андан чоң болсо дүйнөлүк сотко өтүп кетет дейт да. Кылмыштын чоңа, капырлыкка дүйнөдө ылайыктуу сот жок дейт. Ал кыяматка калтырылат дейт да. Ошондуктан бул дүйнөдө Кудай Таала кимди жакшы көрсө, бул дүйнөдө кыйынчылыктарды берип, ошондуктан кимге Кудайым кайсы мусулманга оору берип аткан болсо, жашоосуна кыйынчылык болуп аткан болсочу, бул далил Кудайым аны сүйөт. Кудайым аны жакшы көрөт. Кудайым аны кыямат күнү отко калтырууну каалабайт. Дүйнөнүн майда чүйдө жеңил немелери менен тазалап коюуну каалайт. Буга хадистен толтура далилдер бар. Ма язалу балау бил муъмини вал муъминати фи нафси ва малиха ва валадиха. Муъмин аял, муъмин эркектин ден соолугунда, үй бүлөсүндө, бала чакасында кыйынчылыктар болуп турат. Хатта ялкаллага малейхи фатия, Кудай Таала күнөөсү жок жолугуусу үчүн дейт мисалы.
Демек пайгамбар алейхиссалам Абу Бакр Сыддык радиаллаху анху жана сахабаларды сооротту, тынычтандырды. Бул жүйдө аларга жеткен кыйынчылыктар атүл денесине кирген тикенек болсо дагы ошол Куранда айтылган жаза мына ушул дейт да. Демек пендеге бул жүйдө келген сыноолор бул же анын булагы биринчи сүннөттөн келип аткан болот. Бул бардык адамдарга текши жетет. Эч кимдин кылган күнөөсүнө жаза катары эмес. Ал эми анын күнөөсү үчүн келип аткан кыйынчылык бул экинчи сүннөттөн келип аткан кыйынчылык да. Мисалы, бул сүннөт туккандан кийин, значит пайгамбарга жеткен кыйынчылык, Ухудда пайгамбардын тиши сынып, чекеси жарылып, анга түшүп, бетине толгосунун кирип кеткендиги, пайгамбар ачка калгандыгы, ташбаранга калгандыгы, значит пайгамбарда күнөө кылган турбайбы, ошон үчүн пайгамбарга берилген сунот турбайт деп айтабызбы? Калла вала, андай эмес. Пайгамбарга келген кыйынчылык кайсы эшиктен келип атат? Биринчи сүннөттөн келип атат. Биринчи сүннөт бул сыноо майданы. Бул дүйнөдө ак карасы бардыгы текши, дүйнөдө пенде болгондон кийин сыналабыз. Шүгүр жана сабырдуулукту чагылдыруу үчүн. Эми бул жерден суроо. Аллага ыйман келтирген инсандын натурасы кандай болуш керек? Шани деп коет, кыргызча шани деп коет. Орусча натурасы кандай болуш керек? Ага жашоосунда кыйынчылык келгенде, ал бул жанакы биринчи сүннөттөн келип атат. Пайгамбарларга дагы элчилерге келген сыноо эшигинен келип атат. Бул мага сыноо эшигинен келип атат деп кабылдаганы жакшыбы же жок? Бул экинчи сүннөттөн келип атат. Экинчи сүннөттүн мыйзамынан келип атат. Мен бир күнөө кылгам, ошол күнөөмө Кудайым бир жаза катары мага жиберди деп кабылдаганы жакшыраакпы десе, албетте момунга ылайыктуусу жакшыраагы жашоосунда бир кыйынчылык менен, бир негатив менен сыналганда мен кылган күнөөм үчүн ушул мага келди, же бир кылган кемчилигим үчүн мага келди деп билгени бул жакшыраак. Нурлан байке, эмнеге жакшыраак? Аны ушул сезим тообага түртөт дейт. Аны ушул сезим истигфарга түртөт дейт. Өткөн сабакта да кайталап айтканмын. Бир эже келди, доктурду больницада жатсам. Ай бала, мен кызым айтып койчу, кызым Кудайга мындан кийин ишенбейм деп атат. Эмнеге мен көптөн күткөн тилегим орундалып, Англиядеби, Америкадеби кетейин деп атканда ооруп больницага жатып калам. Кудай мени эмнемен жаздым, Кудай мени эмнеге мынчалык сынайт? Именно менин миштам аткарылайын деп турган кезде мен мындай Кудайга ишенбейм деп атат. Көрдүңүзбү? Бул жерде кандай болуп атат? Мухаммад сайт Рамазан бути жок. Сен башыңа кыйынчылык, мен таптаза эле болчумун, сопсон эле болчумун. Эмнеге ушунчанын арасынан Кудай мени сынайт? Дебей, биринчи сүннөттөн деп кабылдабай, экинчи сүннөттөн келип атат. Мен күнөөм үчүн мага жаза катары келип атат деп кабылдаганың жакшыраак. Анткени бул сени тооба кылууга жана истигфар айтууга түртөт. Анан дагы ар бир мусулман Кудайга тооба кылууга жана истигфар кылууга буйрулган жана чакырылган го. Даражасы ким болуп кетсе дагы, пайгамбар болуп кетсе дагы, ал тооба жана истигфарга чакырылган. Астаизу билла ва тубу илаллахи жамиан айюхал муъминун. Алла таала айтат: "Эй муъминдар, бардыгыңар Аллага тооба кылгыла." Сен тооба кылбай эле койсоң болот, сен таптазасың деген жок. Эй муъминдар, бардыгыңар Кудайга тооба кылгыла деп жатат. Анан дагы бул дүйнөдөгү пенделердин солих каймактар, алар кандай экен? Каймактар каны колилан минал лайли ма яхжаун. Мусулмандардын каймактары, алар түндөрү аз укташат дейт. Эмнеге? Тахажжудка турушат экен да. О биласхарихум ястагфирун. Эртең менен багымдат убактысында Кудайдан истигфар айтат, Кудайдан кечирим сурайт дейт да. Болбосо үммөттүн каймактары болуп атат. Бирок ушундай кылган үчүн каймак болуп атат да аларчы. Ошондой эле пайгамбар алейхиссалам хадиси келет, Муслим, Ахмад, Абу Дауд, Насаиде. Бул жерде ошол Агор ал-Музани деген сахаба айтат, пайгамбар алейхиссалам өзү айтып атат. Тарел Абжалбеков устаздан уктум эле ушул хадисти биринчи жолу. Иннаху ла югон ала колби дейт. Менин жүрөгүмдү бир нерсе монтип сөзүктөн карасам ошол ороп алат дейт. Чулгап алат дейт. Жүрөктө бир кыжалатчылык пайда болот дейт. Эми Кудай алдында бир өзүн ыңгайсыз сезипчи, бир кайсы бир күнөө кылып койдум дегенден улам бир жүрөгүмдө бир кыжалатчылык пайда болот. Ва инни астагфируллах фил яуми марра.
Аллага анан күнүгө 100 жолу истигфар айтам дейт пайгамбарыбыз. Пока ошол 100 жолу истигфар айтмайын, жүрөктө нерсе кыйнап тура берет дейт да, ошол бир милдетимди аткарбай койгондой боло берем дейт да. Пайгамбар башы менен күнүгө 100 жолу истигфар айтам деп жатат. Эми биздин арабыздан элчи жана пайгамбарлардан башка эч ким күнөөдөн гарантия кылынган эмес, кепилдик алынган эмес. Эч ким маасум эмес күнөөлөрдөн. Тек гана элчи жана пайгамбарлар гана күнөөлөрдөн маасум, андан башкасы бардыгы Ахмад, Тирмизи, Ибн Мажа, Хакимде риваят кылган хадистин ичине кирип кетет. Ал хадис куллу бани адам хоттоун ва хайрул хоттоина тавабун. Адам уулдарынын бардыгы ката кылат, күнөө кылат, кемчилик кылат. Алардын эң жакшысы, ката кылгандардын эң жакшысы тооба кылгандар деп атат пайгамбар алейхиссалам. Демек азыр бизге милдет болот. Бул жерден эми илмий бир усул айтып берет, жакшылап коюңуздар. Бизге азыр бул жерде милдет болот. Куранда аяттарды кантип тафсирлеш керек? Ошонун усул эрежелери бар. Ошол эреженин негизинде Кудай Тааланын бул роббани мыйзамын кантип тафсирлешибиз керек эреже боюнча азыр сөз айтып берет. Бул жерде майямар суан юзабихи, ким жамандык кылса, ман ким эле болсун. Бул жерде усулда лафзул ам деп коет, жалпыга тиешелүү болуп атат да. Ким эле болбосун, эч кимге исключение берилген жок бул жерде. Ким эле болсун, ямар жамандык кылса, юзабихи жазасын тартат деп атат. Демек, бул жерде эч бир инсандан айырмасы жок. Солихпи, тооба кылган, бадашканбы, бардыгы бул аятка кирип кетти. Бирок башка бир аят келет дагы, бул аяттагы умумдукту, жалпылыктан кээ бирөөнү исключение кылып чыгарат. Мисалы, Кудай Тааланын бул аяты илля ман таба ва амана ва амила амалан солихан фаулаика юбаддилуллаху сайyiатихим хасанат ва кана Аллаху гафурур рахима. Фуркон сүрөсүдө ошол күнөөлөрдү кылып туруп, анан ким мынау күнөөлөрдү айтып келет Кудай Таала Фуркон сүрөсүндө, кимде ким зына кылса, киши өлтүрсө, андай кылса, мындай кылса, ушундай тозокко түшөт, азап тартат, жазасын көрөт деп айтат да ошол аяттачы. Анан аяттын артынан Кудай Таала исключение кылат. Илля бирок ким ушулардын арасынан таба, ошол чоң күнөөлөрүнө тооба кылса, бир ва амана Кудайга иман келтирсе, ва амила амалан солихан артынан мындан кийин жакшы иштерди кыла турган болсо, анда мындайларды караңыз, Кудайдын мээримин, Кудайдын берешендигин, Кудайдын айкөлдүгүн караңыз. Бул аяттын немесин ала келгенде болмок экен, жогоруда чоң күнөөлөрдү санайт. Киши өлтүрүү, зына кылуу окшогон чоң күнөөлөрдү санап өтөт да. Ошолордон ошондой чоң күнөөнү кылып дагы бирок ким тооба кылса, Кудайга иман келтирсе, солих амалдарды кылса, Кудайым аларды жамандыктарын, ошол күнөөлөрүн жакшылыктарга алмаштырып салат дейт. Кечирип эмес, юбаддилуллах алмаштырып салат сайyiатихим өткөн жактагы жаман күнөөлөрүн хасанат жакшылыктарга алмаштырып салат дейт. Ва кана Аллаху гафурур рахим, Кудайым өтө кечиримдүү жана өтө ырайымдуу дейт. Ошондой эле башка бир аятта дагы ушул амдан исключение кылып чыгарып атат да. Ва инни лагаффарун лиман таба, чындыгында мен өтө кечиримдүүмүн. Ким тооба кыла турган болсо, караңыз субханалла. Ва грамматикага киришпей, инни деген карайын. Инни деген бул чындыгында мен. Инна деген бул такит да, чындыгында мен деп атат. Акыйкатта мен, чындыгында мен. Гофир бул кечирүүчү. Гофур бул күчөтүлгөн форма. Аябай кечирүүчү. Гофар бул жеткен чеги да. Араб тилинде жеткен